Саламатсыңарбы, балдар. Силерге жагымдуу күн каалоо менен кыргыз тили жана адабияты сабагын баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү, толуктооч. Ал эми теманын планы айкындооч мүчө жөнүндө жалпы түшүнүк, толуктооч жөнүндө түшүнүк анын сүйлөмдөгү кызматы, толуктоочтун түзүлүшүнө, кызматына карай бөлүнүшү, анын милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү. Сабактын максаты айкындооч мүчөнүн түрлөрүн жана алардын сүйлөмдөгү кызматын билишет, толуктоочтун сүйлөмдөгү ордун жана синтаксистик белгисин аныктай алышат, толуктоочторго суроо бергенди, талдоого алганды жана кайсы сөз түркүмдөрүнөн экенин анықтаганды үйрөнүшөт. Көнүгүүлөрдү иштөө менен көркөм, так окууга көнүгүшөт. Сүйлөм, текст түзгөнгө машыгышат. Макалдарды толуктап жаттоого, чечмелөөгө жетишишет. Анда сабагыбызды баштайбыз. Биринчи, айкындооч мүчө деп эмнени айтабыз деген суроого анын аныктамасын айтып алабыз. Грамматикалык жактан баш мүчөнүн бирине багынып, аларга тактык, айкындык берип турган сүйлөм мүчөлөрү айкындооч мүчө деп аталат. Ал эми синтаксистик ички катышына карай айкындооч мүчөлөр 3кө бөлүнөт. Толуктооч, анықтооч, бышыктооч. Бүгүнкү өтө турган темабыз анда толуктооч деп башында эскертип айта кеткенбиз. Толуктоочту эмнени айтабыз? Кыйыр жөндөмөлөрдүн биринде туруп, этиштик же атоочтук баяндоочтор менен катышта болгон жана алардын маанилерин толуктоо иретинде айтылган зат, объекти толуктооч деп аталат. Толуктоочтор кимди, эмнени, ким менен, эмне менен, ким жөнүндө, эмне жөнүндө деген суроолорго жооп берет. Мисалы, жоргочон менен жол жүрбө. Ким менен жол жүрбө? Жоргочон менен. Бул сүйлөмдө толуктооч жоргочон менен. Толуктоочтор мүчөлөр катыш өзгөчөлүктөрүнө жараша тике толуктооч жана кыйыр толуктооч болуп экиге бөлүнөт. Башкача айтканда, сөздөргө мүчөлөр уланышына карата толуктоочтор экиге бөлүнөт экен. Тике толуктооч, кыйыр толуктооч. Сүйлөм тутумунда өтмө этиштик баяндооч менен байланышып, кыймыл аракет түздөн түз багытталган затты көрсөткөн айкындооч мүчө тике толуктооч деп аталат экен. Сүйлөм тутумунда өтмө этиштик баяндооч менен байланышып, кыймыл аракет түздөн түз багытталган затты көрсөткөн айкындооч мүчө тике толуктооч деп аталат. Мисалы, турмушту ак ниеттиктен артык эч нерсе көркүнө чыгара албайт. Бул жерде тике толуктооч турмушту, эмнени деген суроого жооп берет. Башкача айтканда, тике толуктоочтун грамматикалык формасы табыш жөндөмөсү болуп эсептелет. Ал эми кыйыр толуктоочтун грамматикалык формасы барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү. Башкача айтканда, кыйыр толуктооч деп эмнени айтат экенбиз? Этиш жана атооч сөздөр менен багыныңкы байланышып туруп, андагы абалга жана кыймыл аракетке түздөн түз эмес, кыйыр түрүндө объект болуучу затты билдирген айкындооч мүчө кыйыр толуктооч деп аталат экен. Этиш жана атооч сөздөр менен багыныңкы байланышып туруп, андагы абалга жана кыймыл аракетке түздөн түз эмес, кыйыр түрүндө объект болуучу затты билдирген айкындооч мүчө кыйыр толуктооч деп аталат экен.
Мисалы, адамда жакшы ой да, жакшы тилек да болууга тийиш. Бул адамда, кимде. Грамматикалык формасында бул кайсы жөндөмөдө туруп атат? Адамда. Жана айтып өттүк, кыйыр толуктооч кайсы жөндөмөлөрдө турат деп айтып өттүк? Барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө деп. Мына ошондо бул жатыш жөндөмөсүндө туруп жатат. Ал эми толуктоочтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү зат атооч, ат атооч, ошондой эле заттык маанидеги сөз түркүмдөрү эсептелинет. Аларга сын атооч, сан атооч, атоочтуктар жана кыймыл атоочтор кирет. Анда көнүгүү, иштөөгө өтөбүз. Көчүрүп жазып, айкындооч мүчөлөрдү таап астын сызабыз. Алар төмөнкү мисалдар. Уят өлүмдөн катуу. Жакшы аттын жүрүшү жан жыргатат. Ала жылкы жоголбойт, арамза адам оңолбойт. Эл ичи алтын бешик. Үйүрүн сагынбаган ат болбойт, элин сагынбаган эр болбойт. Ашыккан адам уятка калат, саргарган адам муратка жетет. Ач көздүн өзү тойса да көзү тойбойт. Эмгек өмүрдү узартат, уят битти кызартат. Гүлдөн жылан уу жыйнаса, ары бал жыйнайт. Жети элдин тилин бил, жети түрдүү билим бир. Кийинки көнүгүүбүз толуктооштун түзүлүшүн жана ал кайсы сөз түркүмүнөн экенин аныктагыла. Туйлап аккан тунук булактар, жайкалган көк шибер, миң түркүн гүлдөр, сайраган куштар акындын черин жазды. Экинчи сүйлөм. Келгендердин бардыгы акын менен кучакташып көрүштү. Чехословакиядагы атактуу дарыялардын бири Бечва. Дарыянын өйүз-бүйүз бойлорунда жайланышкан кыштактар көп. Күн ааламга алтын нурун чачып, жаңы гана көтөрүлүп келет. Буудайдын четинде комбайн турат. Бул кезде мээримдүү, жылуу нурун ай ааламга чачыратып, күн чыкты. Текстти көркөм окуп, тике, кыйыр толуктоошторду айтып бергиле. Асан кайгынын ыры. Казы кертип, жал чайнап, хандар өтөт дүйнөдөн, кара жырма жалмалап, биз да өтөбүз дүйнөдөн. Суу кадырын ким билсин, суусап келип канбаса, от кадырын ким билсин, ашуу ашып кунбосо. Эр кадырын ким билсин, жоого түшүп көрбөсө. Акыр келип кайгылуу заман болот, заман азып, заң тартып жаман болот. Кийинки көнүгүүбүз толуктооч кайсы сөз түркүмүнөн экенин айтып бериңиз. Жакшыны сөз өлтүрөт, жаманды таяк өлтүрөт. Алыс жол атты сынайт, оор жол эрди сынайт. Үч нерсе адамга өтө зарыл: ыймандуулук, сабырдуулук, кайрымдуулук. Эмгектин жыйынтыгын жазда көрөт. Жалкоонун шылтоосу көп. Оорулууга жардам берсең, эзели эсинен кетпейт. Куш канаты менен күчтүү, адам достугу менен күчтүү. Окуп, макалдарды толуктап, толуктоошту таап, кайсы сөз түркүмүнөн экенин айтып беребиз. Ким канча макалды жаттап кала алат? Жакшыны сөз өлтүрөт. Муну толуктайсыз. Алыс жол атты сынайт. Үч нерсе адамга өтө зарыл: жалкоонун шылтоосу, куш канаты менен күчтүү, адам достугу менен күчтүү. Кымызды суусаганга бер, така туякты сактайт. Суудан тонун аябаган, жуучулукка кордук жок. Жолго чыксаң шайлан, ырыстууга жуучу келет, улууга сый көрсөт. Төмөнкү сөздөрдү толуктоочко айландырып, сүйлөм түзөбүз. Жээренчи чечен, жети өгүз, ташбака, тоо, өлкө, маркетинг, борбор, ооз,
сүт, окуучулар, айран, жайлоо, өлүм, жакшы, мурат, манап, таажы тумоо, эмгек, гүлдөр, турмуш, уя, билим, үй. Ал эми бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн суроолор. Айкындооч мүчө деген эмне? Айкындооч мүчөнүн түрлөрү кайсылар? Толуктооч кандай суроолорго жооп берет жана анын аныктамасы? Толуктооштун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү кайсылар? Мисал келтир. Кыйыр толуктооштор кантип жасалат? Мисалы. Тике толуктоошторду эмнен айтабыз? Тике толуктооштун грамматикалык формасы кайсы жөндөмө болуп эсептелинет? Кыйыр толуктооштор кайсы жөндөмөдө турушат? Анда үйгө тапшырма текст түзүп келүү. Ата журттун бир уч топурагы. Саламатта калгыла.